Салам кыргыз футболунун көрманы. Бүгүн биз силер менен жөн гана футболдук клуб тууралуу эмес, кыргыз футболунун сыймыгы, эл үмүтү, чемпиондуктун символу болгон Дордой клубу тууралуу кеп кылабыз. Бул жөнөкөй бир команданын улуу тарыхы, базардан башталып Азиянын чокусуна чейин көтөрүлгөн чыныгы кыргыз керемети. Бул клуб жүздөгөн оюнчулардын тагдыры, миңдеген көрмандардын үмүтү, миллиондогон кыргыздардын сыймыгы десек туура болот. Дордой дегенде жүрөк тетирейт, анткени бул клуб кыргыз футболунун жүзүн өзгөрткөн. Биз бүгүн ушул команданын негизделишинен чемпиондуктарга чейин сүйүнүчтүү жеңиштери менен ачуу жеңилүүлөрүн, мыкты оюнчуларын, эл аралык оюндарын, жаштарга калтырган мурасы тууралуу кеп кылмакчыбыз. Эгер сиз кыргыз футболун сүйсөңүз, Кыргызстандын келечегине ишенсеңиз, анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Себеби бул жөн эле баяндама эмес. Бул Дордойдун жандуу тарыхы. Дордой дегенде кыргыз футболунун көрөрмандарынын жүрөгү зырк этет. Бул жөн гана клуб эмес, бул биздин тарых. Кайра-кайра жазылган, кайра-кайра жеңиштер менен толтурулган дастан десек туура болот. Азыр Дордой дегенде эле биринчи кезекте чемпиондукту ойлойбуз. Чоң кубокторду, Азиядагы чоң таймаштарды элестетебиз. Бирок мунун баары дароо эле бир заматта боло калган жок. Башталыштагы түйшүктүү жол Дордой кантип кыргыз футболунун символуна айланды. 1997 жыл. Бүгүнкүдөй профессионалдык база, кымбат форма, эл аралык оюндар деген жок болчу. Жөн эле футболду сүйгөн, оюнду жан дили менен жактырган бир уучу адамдар чогулуп, кичинекей команданы түптөп алышкан. Ошондо Дордой деген атка ээ болушкан. Бул ат негизинен ошол учурда гүлдөп жаткан Дордой корпорациясынын атынан алынган. Корпорациянын ээси Аскал Салымбеков ошол кезде бул кичинекей команданын келечегине ишенген экен. Дордойдун биринчи курамына Бишкектеги СМТ жаштар клубунун оюнчулары Мурат Дүйшеналиевдин жетекчилиги алдында кошулган. Клуб биринчи беттешин 3 мартта Алгапового каршы өткөргөн. Дордой профессионалдуу беттештерин биринчи лигадан же башкача айтканда улуттук лигада баштап, дебюттук сезонунда 8-чи гана орунду ээлеген. 1998 жылы Дордой физкультура институтунун командасы менен биригип, Дордой жаштык скиф деген ат алыштырылат. Ошол эле жылкы сезондо клуб 12 команданын ичинен сурулуп чыгып, 3-чү орунду ээлеген. Биринчи жана экинчи орунду ээлеген клубтар стык оюндарына чыгуудан баш тарткандыктан, ал оюнга Дордой катышып, жыйынтыгында Нарындыктар Премьер-лигага которулган. 1999 жылкы сезон клуб үчүн Премьер-лигадагы дебюттук сезон болду. Ал сезондун жыйынтыгында Дордой 5-чи орунду камсыздаган. Дордой 2000 жылы чемпионатта 6-чы орунду ээлеп, курамага 1992 жылдан бери мыкты оюн көрсөтүп келе жаткан Замирбек Жумагулов кошулган. 2001 жылы Дордойдун катарына дагы бир легендарлуу оюнчу, алдыңкы көп жылдыкта алмашкыс капитан боло турчу Руслан Сыдыков толуктаган. Чемпиондуктун доору Кыргызстанда теңдешсиз команда. 2004 жылы Дордой клубу Дордой Динамо деген аталышты алып, башкармаштыруучу болуп Борис Подкорытов дайындалат. Башкармаштыруучу команданы ошол учурда кыргыз курамасынын мыкты оюнчулары менен толуктаган. Ошол жылы Дордой Кыргызстан чемпиону болду. Бул окуя ошол убакта бүт команданын көз карашын жана ойлорун өзгөрткөн учур болду десек жаңылышпайбыз. Ал эми чемпионаттын мыкты бомбардири деп 28 гол киргизген Замирбек Жумагулов аталган. 7 жылдык жолдон кийин алар биринчи жолу чыныгы чемпион катары таанылды. Кыргызстан кубогунун финалында Дордой жаштык ак алтын клубун 1-0 эсебинде жеңип, өз тарыхында бул кубокто алгачкы ирет жеңип алат. Беттештеги жалгыз голду Марнен Касымов киргизген. Ушул жылдары клуб өзүнүн ийгиликтүү доорун баштады. Артынан Кыргызстан кубогунда жеңип, ошол жылы алтын дубль жасаган. Бул жөн гана жомок эмес, бул чыныгы ийгилик болгон. Кийинки сезондо Борис Подкорытов команданы таштап, ордуна Михаил Тягусов башкармаштыруучу болуп дайындалат. Сезондун тагдырын Шора СК менен болчу алтын матч чечмек. Оюндун жеңүүчүсү негизги оюнда дагы, кошумча бөлүктө да чечилбегендиктен пенальтилер сериясы беттештин тагдырын чечмек. Жыйынтыгына 4-2 эсебинде Дордой жеңишке жетип, катар менен экинчи ирет чемпиондукка ээ болот. Кыргызстан кубогунун финалында кайрадан жаштык ак алтын менен кескелип, 1-0 эсебинде жеңип, бул кубокту дагы экинчи жолу жеңип алат. 2006 жылы Дордой сезондо бир гана жолу жеңилип, бирок чемпиондук мурдагы жылдагыдай алтын матчта чечилмек. Бирок бул жолку нарындыктардын каршылашы болуп, Кантык Абдышатага келет. Бул беттеште Дордой 4-0 эсебинде жеңишке жетет. 2007 жылкы сезондо Абдышатадан 9 упай козуп, чемпион аталат. 2004 жылдан тартып Дордой кыргыз футболунун эң күчтүү командасы болуп калды. 2005, 2006, 2007 ар бир жыл сайын чемпиондук медалдар. Команда ушунчалык күчтүү болчу, мелдеш башталбай жатып эле көрөрмандар бул жолу да Дордой утат деп кала беришчү. Дордой клубунун жаңы тарыхы Россиялык адис Сергей Дворянковдун келишине байланыштуу. Россиялык адис Дордой клубунун баштыруучусу болуп 2008 жылдан 2013 жылга чейин эмгектенген. Өзүнүн дебюттук сезонунда Дворянков Дордой клубунун чемпиондукка алып келип, Кыргызстан кубогунда жаштык ак алтын командасын жеңип кубоктун жеңүүчүсү аталат. Чемпионаттагы биринчи орунду Абдышата жана Дордой тартышып, чемпиондукту чечүүчү алтын матчта жападан жалгыз голду 45-мүнөттө Мирлан Мырзаев киргизип, оюнга чекит койгон. 2009 жылы Дордой 6-чы ирет катары менен чемпион аталат.
2010-жылы команда нарындан Бишкекке көчүп келип, сезон жыйынтыгында Кочкорат Алтын Нефтчиден кийин экинчи орунду ээлеп калат. Бирок Кыргызстан кубогунун финалында 3-0 эсебинде жеңишке жетип, реванш алышат. Гол менен Юрий Волос, Илдар Амиров жана Мирлан Мирзаевдер өзгөчөлөнүшкөн. 2011-жылы Дордой чемпионатты жеңип, бирок Кыргызстан кубогунда Нефтчиге 2-1 эсебинде жеңилип калышат. 2012-жылы сезондо Дордой 8 жолу Кыргызстан чемпионатын жеңип, кубоктун финалында Алга клубун 6-1 эсебинде жеңип, 6-рет кубокту жеңип алышкан. 2017-жылы Кыргызстан курамасынын башкы баштыруучусу Александр Крестинин Дордой клубун жетектейт. Анын кол алымында Дордой 4 жолу чемпиондукка жетишет. 2019-жылы Дордой мыкты трансфердик саясат өткөрөт. Клубдун курамын Россия, Казакстандын оюнчулары гана эмес, Павел Матяш, Мирлан Мырзаев, Антон Землянухин, Азамат Байматов баштаган Кыргыз курамасынын лидерлери толуктайт. Александр Крестининден кийин 2 сезон ичинде 4 баштыруучу алмашып, 2023-жылы Кыргызстандын кылычтар курамасынын баштыруучусу Максим Лисицин кураманы жетектейт. 2024-жылы Кыргыз курамасынын башкы баштыруучусу болуп дайындалган соң, анын ордуна Владимир Сало бекитилген. Азияга карай жол. Дордойдун эл аралык аренадагы улуу жеңиштери. Бир гана Кыргызстанда эмес, Дордой Азия континентинде дагы таанымал болуп калды. 2006 жана 2007 жылдары клуб Африка президент кубогунун таймашында жеңүүчү болду. Бул Азиядагы рейтинги эң төмөн клубтардын арасында өтчү эң чоң мелдеш эле. Аны жеңүү клуб үчүн чыныгы тарыхый окуя болгон. Мелдеште жалпысынан өз өлкөсүндө чемпионат алган 8 клуб катышууга мүмкүнчүлүк алган. Алар эки тайпага бөлүнүп, Дордой Б группасында шри-ланкалык Blue Star, пакистандык Упада, камбоджалык Hello United менен бир тайпада жайгашкан. Биринчи оюнду Hello United'га каршы өткөрүп, оюн 6-1 эсебинде Дордойдун жеңиши менен жыйынтыкталган. Экинчи беттеште Blue Starга каршы ойноп, 8-1 эсебинде жеңишке жетишет. Тайпанын акыркы беттешинде пакистандык Упада 1-0 эсебинде Дордойду жеңип кетет. Жарым финалда Дордой непалдык Three Stars менен кескелип, негизги оюн 0-0 теңчи гол менен аяктайт. Беттештин тагдырын пенальтилер сериясы чечмек. Дордой 4-3 эсебинде так болуп, жеңишке жетип, финалга жолдомо алган. Финалдык беттеште Дордой коңшу тажикстандык Регар Тадас клубу менен кескелип, оюндун биринчи бөлүгүндө 1-0 эсебинде жеңилип, жыйынтыгында 3-0 эсебинде жеңишти тартырып жиберет. Дордой биринчи Африка кубогунда экинчи орунда ээлеп калган. 2006-2007 жылдардагы Африка президент кубогун жеңип, 2 жолу чемпиону болушту. Бул жеңиштер команданы күчтөндүрдү. Эл аралык оюндарга чыгуу, башка өлкөлөрдө клубтар менен беттешүү булар Дордойдун деңгээлин көтөрдү. Ушул мезгилде Дордой жөн гана чоңдордун командасы болбостон, жаштар футболуна да чоң салым кошо баштады. Клуб академия түзүп, жаш футболчуларды тарбиялай баштады. Азыр көптөгөн кыргыз футболчулары ушул академиядан чыккан. Ал эми Африка кубогунда Дордой ийгилик жарата алган жок. 2015-жылы Дордой кубокто дебют жасап, Түркмөндүк Ахалга 1-0 эсебинде жеңилип калат. 2018-жылга чейин бирде Худжантка 1-3 эсебинде, бирде Истиклолго 1-4 эсебинде жеңилип, тайпалык баскычтан ары өтө алган эмес. Бирок бул жеңилүүлөр клубду кайрадан бекемдеп, алар сабак алып, күчтөнүп, кийинки сезондорго мыкты дайрыктар менен келип жатышты. Дордой клубунун жетишкендиктери: Кыргызстан чемпионатында 13 жолу чемпиондукка ээ болуп, 4 жолу вице-чемпионат алып, 5 жолу 3-чү орунду ээлеген. Кыргызстан кубогун 10 жолу, Кыргызстан супер кубогун 6 жолу жеңип, 3 жолу финалист аталган. Африка президенттин кубогун 2 жолу жеңип, 4 жолу финалист болуп, 1 жолу 3-чү орунду ээлеген. Алатау кубогун 5 жолу жеңип, Кытайда өткөн Ишчилер кубогун 2006-жылы жеңип алган. Клубдун эң мыкты бомбардири деп 170 гол киргизген Замирбек Жумаголов эсептелет. Экинчи орунда 127 гол киргизген Дэвид Тете, 125 гол менен Мирлан Мирзаев 3-чү орунду камсыздаган. Бүгүн Дордой бул жөн гана футбол клубу эмес, бул кыргыз футболунун символу. Бул мурас, бул кылымдар бою унутулбай турган тарых. Клуб өлкө ичинде гана эмес, чет жактарда таанылган брендке айланды. Дордойдун эң чоң салымы кыргыз футболуна болгон мамилени өзгөрткөнү. Бул клуб ар бир ата-энеге, ар бир балага, ар бир футбол сүйүүчүгө үмүт берип келет. Дордой бул Кыргызстан футболунун жүзү. Бул клубду сүйгөн, колдогон, анын оюндарын көрүп чоңойгон миңдеген жаштар бар. Клуб бүгүн да чемпиондук үчүн күрөшүп, келечектин футболчуларын тарбиялап жатат. Биз буну сыймык менен айтып коюшубуз керек. Кыргыз футболу жашаса, анда Дордой дагы жашайт. Достор, видео жаккан болсо ой пикир жазып, жактыруу белгисин басып коюңуз. Описаниядан шилтеме аркылуу кирип, биздин Telegram каналга атталыңыз. Ал жактан жакын күндөрдө боло турчу Кыргыз курамасынын беттештерин түз эфирден көрсөтөбүз. Жакынкы чыгарылышта жолукканча сак саламатта болуңуздар.